Эгер сиздин диний жашооңуз сизди кыйнап атса, башкача айтканда, ислам сизди бактылуу кылат деп айтылышы, сиз уккандарыңыз башкача, а бирок сиздин ички дүйнөңүздөгү, сиздин практикаңыздагы, сиздин сезүүлөрүңүз башкача болуп атса, башкача айтканда, эгер Кудай бар болсо, адилеттүү болсо, неге менин жашоом мындай? Же сиз бейишке киргиңиз келет, бирок эч кандай сиз маанисин түшүнбөгөн ибадаттарды, ритуалдарды сиз кылышыңыз керек. Мисалы үчүн, неге арабча сүйлөсө сооп берет, кыргызча сүйлөсө сооп бербейт? Неге адамдар күнөөсүн кечиртиш үчүн тообо кылып, кечирим сураганды эмес, ажыга барганды, умрага барганды, намаз окуганды тандаса, ал адамды бейишке кирет деген сыяктуу темалар, суроолор сизди кыйнаса, анда сизди адаш курсуна чакырам. Себеби курстан кийин отзыв айткандардын жалпы маңызы мына ушул өңүттө позитивдүү ойлорду айткандар болууда.